Экинчи бөлүм. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын келиши жөнүндө жана биздин аны менен биригүүбүз жөнүндө айта турган болсок, мындай өтүнүчүбүз бар. Машаяк келип калды деген рухка же сөзгө, же биздин атыбыздан жазылгансыган катка таянып, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Үрөйүңөрдү учурбагыла. Силерди эч ким эч бир жол менен адаштырбасын. Анткени адегенде Кудайдан четтей турган учур келет. Өлүм уулу, күнөөнүн адамы ачыкка чыгат. Ал Кудай деп аталгандын же ыйык деп аталгандын бардыгына каршы чыгып, өзүн жогору көтөрөт. Кудайдын ибадатканасында отуруп, өзүн Кудай кылып көрсөтөт. Араңарда жүргөнүмдө ушул жөндө айтканым эсиңерде жокпу? Белгиленген убакытта ачыкка чыгыш үчүн аны азыр эмне токтотуп жатканын силер билесиңер. Анткени мыйзамсыздыктын жашыруун сыры азыр аракетте, бирок токтотуп туруучу алынмайынча ал ачыкка чыкпайт. Ошондон кийин гана мыйзамсыз адам ачыкка чыгат. Аны Теңир Иса оозунун деми менен өлтүрөт, өзүнүн келгендеги көрүнүшү аркылуу жок кылат. Мыйзамсыз адамдын келиши шайтандын аракети боюнча болот. Анын келиши ар кандай күчтөр, белгилер жана жалган ажайыптар менен куткара турган чындыкты сүйбөгөндүктөрү үчүн өлүмгө дуушар боло тургандарды адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. Ошондуктан жалган нерселерге ишениши үчүн Кудай аларга адаштыруучу күч жиберет. Ошентип жалганды жакшы көрүп, чындыкка ишенбегендердин баары соттолот. Теңир сүйгөн бир туугандарым, биз силер үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүбүз. Анткени рух аркылуу ыйыкталып, чындыкка болгон ишенимиңер аркылуу куткарылышыңар үчүн Кудай силерди башында эле тандап алган. Ал силерди биз тараткан жакшы кабар аркылуу куткарылып, Теңирибиз Иса Машаяктын даңкына жетишиңер үчүн чакырып алды. Ошентип бир туугандарым, бекем тургула. Сөзүбүз аркылуу, катыбыз аркылуу үйрөткөндөрүбүздү сактагыла. Теңирибиз Иса Машаяк өзү жана бизди сүйгөн. Өз ырайымы менен бизди түбөлүк соороткон, бизге жакшы үмүт берген Кудай атабыз силерди сооротсун жана силерге ар кандай жакшы иштерди кылууга, жакшы сөз сүйлөөгө күч берсин.